Бұл атабыздын кызы небереси ошондой окуяга кабылган экен. Бул абдан өкүнүчтүү. Бул эми жалпыга маалымдоо каражаттарына билген жана стоп беспредел журналисттер, адвокаттар байкаган нерсе, а биз билбеген канча. Бул жерде Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү атанын ушул акчасы жоктугунан пайдаланып, ДНКнын далил катары сурамыш болуп, ошол жоопкерчиликти сактап калуу тиги кылмышкерде. Кылмышкердин жашы жеткен 21-20 жаштан өйдө, ал эми зомбулук көргөн жашы жетпеген несовершенный лет, как говорится. Жашы жетпеген секелек кыз болгон. Секелек кыз менен ал зордукталып эле калбай, бул бүтөнүк бул жабыл берет деген ниетте. Дагы Кудайдан болуп, ал азыркы учурда жаш бөбөгү менен Бишкек шаарында. Албетте аны эми коомчулукка чалдырбай койгонубуз жакшы менимче. Жүзүнчө, неге дегенде кийинки жаш болушу керек дегендей баарыбыздыкы. Биздин айтайын дегенибиз, ошол биздин ушул милициянын шалаакылыгынан кече өзүңүз деле көрдүңүздөр, Кадам жайдагы дагы ошол зомбулук өлүм менен аяктаган ишти президент өзү дагы бизге мындай кулак кагыш кылды. Президент Садыр Нуркожоевич. Биз бүгүнкү күндө ушул нерсени болуп атканга кээ бир ушу ички иштер министрлигинин шалаакылыгынан ушундай нерсе болуп атканы абдан өкүндүрөт. Ар бири өзүнүн милдетин так аткарып, өзүнүн милдетин дагы жоопкерчиликти алып, же кандайдыр бул чоң атабыздын акчасы жок болуп калып, тиги как говорится, кимдеге тиги зөкөрдүн акчасы болсо эле бул жерде мындай кылмыш иши козголбой калып еді. Бул жерде кылмыш болгон 100%. Мына адвокат Аким Токтоналиевдин уулу булар жалган айтпайт.